Samsung'a кантип өттүңүз эле? Samsung'da жумуш кандай? Оорубу жеңилби? Адамдардын мамилеси кандай? Биринчи орточо айлык байланыгы канча? Samsung'дан келерки жылдары кандай жаңылыктарды күтсө болот? Latency кандай болуп турат? Компьютерде оюн ойноп атканыңда бир нерсени бассаң, кээде мындай 1-2 секунд өтүп туруп кийин кыймылдайт го. Мисалы үчүн оюн ойноп атканыңда пинг ошол Анын элге болгон зыяны жокпу мындай? Анда жаштарга болгон кеңешиңизди айтып түшүндүрөңүз. Азыркы жаштарга болгон кеңешиңиз. Өзүңүз тааныштырыңыз. Менин атым Азамат Ахмедов. Азыр Samsung Electronics'te инженер болуп иштейм. Мен өзүм Кыргызстандын Кызылкия шаарынан бүтүргөнмүн мектепти. Университетти Кореяда Улсан деген шаарда университетте бүтүрдүм. Computer Science боюнча. Университеттин пайдасы көп. Негизинен өзүң кызыккан сагың боюнча жакшы билим алып чыгасың. Өзүңө керектүү билим эле эмес, келечекте мындай каяка кетишиңе көрсөтүп коет да. Айныкса профессорлор менен көбүрөөк сүйлөшө турган болсоң, профессорлоруң сенин минустарың кайсы жакта, плюстарың кайсы жакта, анан кандай немелердин үстүндө иштешиң керек, анан өзүң кантип өнүп турсаң болот, анан кандай жерде иштесең өзүңө удобный болот, ушундай кылып туруп, мындайча айтканда жолду көрсөтүп коет да. Андан кийин мындай карьераңы улантып кетишиңе мындай өтө маанилүү, өтө таасирдүү бир из калтыратын сындар болот да. 4-үнчү курсту бүтүрүп атканымда бир кореец досум бар эле. Ошол Samsungга тапшырсак шансыбыз бар экен. Ошого тапшырып көрбөйлү деп сунуш кылды. Макул, тапшырып кое берели, өткөзсө жакшы болот деп мындай көп деле план жолдо да. Биринчи турда мындай документтерди тапшырдык, эссе тапшырып, эме кылып, университеттин бул жол менен бүтүргөн дипломун тапшырып, баалар тапшырып, ошол биринчи турда тапшырып койдук. Күтүлгөн жерде результат жакшы келип калды. Экинчи турга чакыруу болду. Андан кийин жакшы деп сүйүнүп, ошол досум экөөбүз экинчи турга бардык. Экинчи турда орточо даражадагы бир программингден код жазгандан бир экзамен болду, 2 суроо эсебинде алды. Көп деле кыйын эмес. Мындай эгерде код жазышты билсең, программинг кылышты билсең, мындай чыгарып койсоң болот да, көп деле кыйын эмес. Андан кийин аны тапшырдык, результат сразу чыкты, жакшы деп. 3-үнчү турга чакырышты. Андан кийин 3-үнчү турда кадимкидей мындай өзүм офиске чакырып, ошол жерде интервью алышты. Мындай чоң келипчи, чоң адамдар, чоң иштегендерчи. Ал жерде өзүң скиллиң эмес, мындай тажрыйбаң эмес, ал жерде мындай көбүнчө өзүңдүн идеяларыңды, анан өзүңдүн кызыгышуу, анан өзүңдүн behavior, жөндөмдөрүңдү кандай экендигин сурайт да. Андан кийин ал жерде эмнени көрсөтүшүң керек, ал жерде өзүң компанияга татыктуу экендигин көрсөтүшүң керек. Андан кийин өзүңдүн мындай жандуу экендигиңди, идеяларың, кандай идеяларың бар, фантазияң канчалык күчтүү экендигин ошентип аларды көрсөтүшүң керек да. Ишим боюнча ошондой болду. Андан кийин ошол 3-үнчү турдан кийин уже компанияга чакырышты да. Samsung'da иштеген бөлүмүн карап өзгөрөт. Мен өзүм негизи өнүктүрүү девелопмент тимде иштейм азыр. Бизде көп деле стройгий эмес да, себеби дегенде биз түздөн түз митинг, мындай жолугууларга барбайбыз. Андан кийин көп нерсени мындай
таблица, schedule менен иштейбиз. Ошол scheduleга туш келсе эле болду да. Ошон үчүн биз бир аптада 40 саат average ошол орточо санаганда 40 саат иштесе деле болду да, проблема жок. Минимум 4 саат иштейсиң, ошондо каалаган убакта барып иштеп койсоң боло берет да. Мындай ушул убакыт точно кел деген неме жок да. Ал өзүңүн тапшырган өткөн даражаңа карап өзгөрөт. Мисалы үчүн университетти бакалаврды бүтүргөндөр, анан кийин магистратураны бүтүргөндөр көбүнчө экинчи уровеньден өтөт. Career level 2 деп коет. Career level. Ошол немелерге башталышында 45 миллион голдон баштап, анан кийин ошондо карап контрактка кол коесуң, анан может жылдан жылга ал өнүгүшү мүмкүн, же түшүп кетиши мүмкүн, ал өзүңө байланыштуу да. Samsung өзү негизи чоң компания. Ар кандай түрлөрү болот, ар кандай бөлүмдөрү бар. Мен өзүм 5G боюнча иштегеним үчүн ошол 5G жөнүндө маалымат бере алам. Биз уже 5G'ни системага киргизе баштадык. Кадимкидей телефондордо уже 5G'ни көтөрсө болот да. 5G'да өтө чоң дата тез эле мындай телефонго түшө баштайт. Кеткенде бир 10 гигабайтты бир нече секундтарда скачать этип алсаң болот телефонгачы. Мындай басканды сразу иштей турган болот да. Мындай проблема болот, мындай кеч калбайт да. Ошол заматта иштей турган болот. Көп юзерлер, көп телефондор бир убакытта ошол эмени 5G'ни иштете алат да. 5G'нин негизги чыгарыш максаты неге болгон? Бул биринчи очередте биринчи телефондор чыга баштаганда уже 3G, 4G жетет эле. Андан кийин уже компьютерлар чыга баштады, iPod, ноутбук. Мисалы үчүн азыр өнүккөн өлкөлөрдө телевизордагы интернет иштетет, холодильник, почти бар жок интернет иштетет. Ошондо интернет иштете тургандар 10 эсе, 100 эсеге көбөйүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн көп юзерлерди бир убакта камсыз кылыш керек да. Ошон үчүн 5G'нин негизги максаты ошол болгон. Кыскача айтып кеткенде, эгер үйүңөрдө Wi-Fi болсо, түшүнсөңөр болот да. 5G да Wi-Fi'нын бир түрү бар. Wi-Fi канчалык зыян болсо, ошончолук зыян. Андан көп зыян жок. Андан көп деле зыян жок. Мисалы үчүн Wi-Fi'ди иштеткенде бир комнатага койсоң, башка комнатага өтсөң таппай калат Wi-Fi. 5G деле ошондой да. Наркы комнатага өтсөң, же үйдүн ичинде турсаң, эшикте Wi-Fi неме 5G'ни таппай калышы мүмкүн. 5G'нин эки түрү болот. Бирөө болсо биз кадимкидей мурдадан иштетип жүргөн 3G, 4G болгон немени иштетет, frequency. Анан кийин дагы бир new radio деп коет, жаңы волнаны иштетет. Ал болсо көбүнчө жакын нерселер иштетет. Эгерде бир ортодо здание болуп калган болсо, наркы таппай калат да. Ошон үчүн көп станциялар коебуз дагы ортодо жок болгон немелерди жаштарга кеңеш биринчи очеред окуш керек. Окуш керек дегенде бар жокту окуй бербестен, мындай заманбап, келечекте кайсы нерселер элге жардам этет, анан кийин кайсы бөлүмдө бизнес кылса болот. Ошолор жактан мындай өздөрү өнүктүрө башташ керек. Өздөрүнчө көбүнчө практика керек болот. Эгерде бир нерсени билсең деле, мындай практика кылбасаң, бир нече күндөн кийин, бир нече убакыттан кийин унутуп коесуң да. Ошон үчүн эгерде бир нерсени өзүңө сел кылып алган болсоң, ошол нерсени көп практика кылышың керек.